Assalamu alaikum aka, жақсысыз ба? Менің атым Алманбет болады, біз осы шаардан жарандық активист. Казино мәселесі бойынша сіздің позицияңыз қандай? За, против? Сейчас просто у депутатов вопрос сделаем. Ел билиш керек ба? Чет өлкөдөн адамдар келет, так? Так. Келгенде өздерінің іштерін кылат, инвесторлар келет. Анан кечинде Бишкекте, Ошто отурат. Не кылат кечинде? Кайерге барат? Эс алат. Кайерге барып эс алат? Кафеге барат, ресторанга барат. Бир күнү барсын, анан экинчи күнү не кылат? Кафеге кирди, кафеден кириң. Кафеге инвесторларды мен сиз мага жооп берип атасызбы же мени менен эме азалдашып атасызбы? Кечээ угатам. Анда өзү сүйлөй бересиз. Айтам. Казино барат. Сиз дагы келсеңиз. Кечинде мына мисалы. Казино маселеси боюнча. Баке, хорошо, кечесиз. Иди, все. Сиздер кандай? За, против. Просто ошону айтып коюң, эл билиш керек да. Я айтып атам го, кечинде делать нечего. Они должны отдыхать. Деньги должны куда-то тратить. Пускай тратят, остальное. Мекин, без мемлекет отпутер. Болш керек. Вы за или против? В каждом цивилизованном мире без светтик мемлекетпиз, bizde болш керек. Хорошо. Вы одномандатный депутат, да? Да, одномандатный. Ваше население, которое проголосовало, они за или против? Вы должны их интересы представлять, их права защищать. Значит, там тоже мнение разделилось. Там тоже. А вы встречались с ними? Да, говорил с ними, да. Хорошо, отлично. Спасибо большое. Партиядан же. Деме, казино маселеси боюнча каршысызбы же колдойсузбу? Деме, эл билиш керек да, сиздин электорат. Жакшыларбы? Менин атым Алманбет болот, жарандык активист болобуз. Казиноға каршы депутаттардан сурамжылоо кылып атабыз да. Ел билиш керек да, шайлаған депутаттары кандай ойдо болуп, элдин үнүн уктуруп атышабы депчи. Сиз кандай позицияда болуп атасыз? Каршысызбы, зарсызбы? Биз эл менен. Эл эмне деп атат? Эл менен сүйлөштүңүзбү? Жолугушуу болдубу? Мен бул темада болгон жок, көрүп угуп атабыз. Эмне деп атат? Эл эмне деп атат ушу? Элге түшүнүштери жок. Ошо эл эмне деп атат? Сиз кандай кыласыз? За, против жөн эле. Көрөбүз да, көрөйүнчү, эрежелерин көрөйлү. Эл менен бирок сүйлөшүп, ошолордун үнүн угуп, ошолордун укугун коргошубуз керек да, туурабы? Эме боюнча прямой эфир кылат деле да. Казино маселеси боюнча каршыбы же макулсузбу, ошол боюнча айтып койсоңуз. Менин атым Алманбет, Ош шаарынан жарандык активист болом да. Сиз кайсыл жактан депутат болосуз? Assalamu alaikum. Жакшыларбы? Эме, казиного каршысыздарбы, макулсуздарбы? Ошол эки эле жооптун ортосун айтып койсоңуз. Негизи бюджет толтуруш керек, бирок казинону Кыргызстан боюнча ачкан бул туура эмес. Негизичи мында сиз каршы добуш бересизби? Мына экинчи окуусу болот жакында. Биз азыр толук угуп бүтөйлү, кандай, эмнени, кандай болот. Эми бизге айтып атышат да, мурунку чагылышта дагы айтышкан. Бир да кыргыз кирбейт. Бирок аны азыр подпольный казинолор иштеп атат. Эми ошону биз толук көрүшүбүз керек да. Анан 20 миллион доллар деген бул мындай жөнөкөй акча да. Максим Бакиев бир президенттин бир уулу 200 миллион доллар урдап атат. Ал да удаган бир бөлүгү да. Баке, сиз кайсыл жерден депутат болосуз? Одномандатный же партиядан? Менин атым Алманбет. Атыңыз экенин каяктан билем? Абылкасым уулу. Ош шаарынан жарандык активист болом. Ушу казиного каршы чыгып атабыз. Былтыры депутаттар баардыгы каршы кылып токтотуп койгондо, ошондо биз мындай чыккандар эмеспиз, сүйлөгөндөр эмесмин. Быйыл көрүп атабыз. Карап атам, анан менин өзүмдүн шайлоочуларым, мен биринчи округтан шайланып келгем дейли. Элим эмне десе ошону кылам мен. Туура, абдан туура. Элим против болсо против. Эл менен сүйлөштүңүзбү, сурамжылоо кылдыңызбы, эмне деп атышат? Сүйлөшүп атам азыр. Мен өзү жеке өзүмдүн оюм, мен макул эмесмин. Туура. Бирок элдин мындай да депутат деген киши баягы өзүңүздүн оюңуз болуш керек, моралдык принципте багуу. Мен ошо өзүмдүн оюмду айтып атам да. Анан экинчиси бул баягы ошол жергиликтүү сизди шайлаган элдин үнүн уктурганы, укугун коргоону барышыңыздар керек да. Жергиликтүү эл ошол Лейлек районунда ошол эмне деп атышат? Сиздерди казинону ачкыла деп атабы же жапкыла деп атабы, кандайдыр бир сунуштар туштабы? Болсо бир барып эл менен жолугуп сурап кетсеңиздер эле жакшы болот да. Өзү негизде ар бир депутат өзүнүн баягы электораты менен жолукса аябай жакшы болот. Мен байма бай барып келип атам мен. Эмне деп атышат ошо эл эмне колдоп берди деп атышабы? Өзүмдүн позициямды айттым да, болду да. Жок, сиз ошол кандай добуш бересиз эми ошону айтсаңыз. Өзүмдүн позициямды айттым го. Мен каршымын дедим го. Ошо. Рахмат аке. Өйтмөктөн кайсы кандай адамдарды депутатсыз? Адамдар. Неме атыңызды тааныштырып көрбөйсүзбү бир? Прямой эфирден чыгат деле да? Прямой эфир. Неме казиноға каршысызбы же макулсузбу? Каршы. Каршысызбы? Сизди шайлаган электорат же кандай дейсиз? Каршыбы эл? Каршы болот. Рахмат баке. Атыңыз таанышып койсоңуз? Медербек. Чүйдөн, э? Рахмат баке.
атым Алмамбет болот, Оштон жарандык активист болосуз. Казино маселеси боюнча сиз Ошто жергиликтүү тургундар менен жолугушканда айтып койдум өзүмдүн позициямды. ошо кандай болот? Элге пиарды жасап. Пиар эмес, пиар эмес. Менде өзүмдө эме позициям бар. Мен Ошо каршыбы же макулбу? билдирип койдум, көрөсүң. Ошону айтып койсоңуз, Көрөсүңөр, эл эми вправе знать да народ. Көрөсүңөр. Сиз жакшы мындай эл менен жолугуп жүрөсүз, баары жакшы. Андан сөз жок. Ошко 2-3 жолу келип эл менен жолуктуңуз, жаштар менен жолуктуңуз, дем бердиңиз, аябай жакшы. Анан чынына келгенде мындай ар бир баягы Казино боюнча чечимди жок азыр. ошол боюнча сиздин мындай Бюджеттин комитети алар четке калышты. Азыр маселе күн тартибинде турбайт. бирок экинчи маселе да бар да. Депутат деген бул баягы элдин өкүлү болот. Сиздин баягы ошол тарапташтар, шайлаган эл каршыбы же макулбу, кандай деп ойлойсуз? Тарапташтарым, көпчүлүгү мага кайрылган кишилер, алар негизи каршы чыгат. Анан жалпы ушу айтып кетиш керек, сиз абдан жакшы ушу жаштар менен жолугушуп жүрөсүз, ачык, айкын, ага чоң рахмат. Анан азыр көрүп атасыздар, былтыркы депутаттар өздөрү эле мындай бүтүрүп койгон эле бул маселени. Быйыл эмнегедир басым болду, эмне болду түшүнбөйбүз, бирок депутаттар аябай мындай пассивдүү болду да. Күрөшкөн депутаттардан ушу Дастан Бекешевди көрүп атабыз, анан Талипов эжебизди көрүп атабыз. Башка депутаттар мындай күрөшкөн жери жок да, мындай бир айтып койду позициясын, бирок мындай аракет жок. Кыска нуска эмеске айтып коем. Себеби энди азыр жогушуман кетип атам. Биринчиден бул жагынан өкмөт бизге так даана комплекстүү түрдө түшүндүрүшү керек. Ушул жагынан сөзсүз түрдө кемчиликтер бар. Бир да нормально маалымат жеткирбей, түшүндүрбөй, азыр жогорку кеңешке алып келишти. Ошон үчүн мында коңуздун арасында көп барганда суроолор туурат. Биринчиден келип алар түшүндүрүшү керек. Комитеттин бюджеттин комитетине мүчөлөрү жакшы айтып коюшту. Бизге келип кетсен, түшүндүрүп койсун, кандай пландар, эмне менен байланыштуу, эмне үчүн ушундай сунуштап атат. Бюджет жагынан бизге түшүндүрүп койсун. Андан кийин ушуну эске алып коюп, андан кийин Бул жерде мындай болуп атат да, чынтык бюджетти толтуруу эң мындай жакшы ыкмасы бул коррупцияны менен күрөшүш экен да. Мисалы, орто эсеп менен казинодун бюджетке жылына 20 миллион түшөт экен. Ал эми Максим Бакиевдин тоңдурулган акчасы эле, бурдаган акчасынын бир бөлүгү 200 миллион доллар экен. Жок, айтарым башка. Неме, мен өзүм айттым аны. Алар элибизге түшүндүрүп коюшу керек. Эмне үчүн алар буну алып келип атат. Анан менин оюмча эл менен макулдашыш керек. Экинчиси, биякта уже ар бир депутат өзүнүн принцибине таянып, анан кийин чечим кылып. Бирок бул жерде макулдашып кетишибиз керек. Ар бир депутатта өзүнүн ою бар, бирок ошол эле учурда элдин өкүлү болгондон кийин ошол элдин үнүн, ошол элдин кызыкчылыгын коргош керек да. Бул жакка элдин өкүлү болуп келип атпайбы, өзүнүн өкүлү эмес да жеке. Анан ошол эл менен макулдашып, сүйлөшүп, элдин угуп, анан бир чечим кылса аябай жакшы болмок. Биз эми элдин өкүлдөрүбүз катары сөзсүз түрдө бизге добуш берген шайлоочуларыбыз менен сүйлөшүп баарлашып, биз ушуну эске алып коюшубуз керек. Менимче ар бир депутат ушул негизинде чечим кабыл алат, туура чечим кабыл алат. Чоң рахмат. Азыр мыйзам долбоорун карашып атпайбы? Оюн боюнча казино боюнчачы, ошого сиз кандай көз караштасыз? Каршысызбы, макулсузбу? Казино биздин мусулман жагынан дагы туура келбейт да. Түшүнбөй атам да. Ушул туура эмес. Биздики шарият жагынан дагы биринчи жол караш керек деп ойлоп атам да. Эми оюңуз боюнча сизди баягы шайлаган эл кандай дейсиз? Каршыбы же макулбу ушул мыйзам долбооруна? Билбейм, жарымыздан макул, жарымыздан каршы, ар кандай. Сүйлөшүп көрдүңүзбү, жолугуп жолуккан эмесмин, сүйлөшкөн эмесмин. Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз? Карим Илимзарович. Кайсы ыл менен? Партияданбы же анда эмесми? Бир мандат. Бир мандат. Кайсы ыл менен? 23. Рахмат аке. Сурап атабыз да элдерден, депутаттарданчы. Казиного каршысыздарбы же макулсуздарбы? Каршыбыз. Элди менен депутаттар кеңешет атабы, кеңешпейт атабы, ошол боюнча маалымат барбы? Ар ким өзүнүн округдагы шайлоочулар бар, улар менен кеңешип туруп анан берет. Сиздин оюңузча мындай эл кандай, каршыбы, макулбу ушул мыйзам долбооруна? Менин шайлоочуларым каршы. Чоң рахмат. Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз? Закиров Өмүрбек. Рахмат. Каршымын. Аты жөнүңүз ким болот? Кундузбек Сулайман. Чоң рахмат. Сиз мына прямой эфирге кеттип аке. Казиного каршысызбы же макулсузбу ошол? Азырынча Депутаттарданчы казино маселеси боюнча биринчи окууда макул дедиңизби же каршы добуш бердиңизби? Эл билиш керек да. Туурабы? Элдин өкүлүсүздөр. Андан кийин экинчи маселе, мына экинчи окууда кандай добуш бересиз? Өзүмдүн ичимдеги пикирим. Силер ар бир киши келип сурай берсе. Андай бул жерде мындай да. Депутат катары сиздин
өзүңүздүн көрө турган өзүңүздүн пикириңиз бар. Бирок ошол эле учурда сиздер бул жака өзүңүздүн пикириңизди айтканы келген эмессиздар. Сиздер бул жерде элдин үнүн уктурганы, элдин укугун коргоону келгенсиздер. Кандай эмне кылышты үйрөтүп телефонуңду кармап алып ар бир киши келсе мен саган демеде мен өзүмдүн ой пикирим бар, өзүмдүн шайлоочум бар. Ошолор менен макулдаштыңызбы? Сүйлөштүңүзбү? Бир мындай жообун айтышты айтышпадыбы алар? Эмне деп? Мисалы биз макул эмеспиз же болбосо телефонуң алдагы бар бөлөгүн тартчы.